кээ бир жаздык жана матрастар айрык бойдон жаткандары бизге аныкталган. Ремонтка аз акча бөлүнөт, тамак деп атпайм, тамак ашка дагы аз бөлүнөт. Биздики деле азыр ошо Кудайдын колунда деген абалга келдик да. Себеби психикалык оорукананы жаңырганга азыр акчабыз жок. Бишкек шаарындагы Республикалык психиатрия жана наркология борбору мындан дээрлик жарым кылым мурда салынган. Андан бери бул жайдын имараттарын оңдоп түзөө иштери деле болгон эмес. Мындан улам оорукананын эскилиги жетип, учурда кейиштүү абалга кептелген. Ал эми бул жайдагы дарыланып жаткан бейтаптар үчүн түзүлгөн шарттар жана ошондой эле азык-түлүк коопсуздугу сыяктуу маселелер такыр эле унутта калгандай. Биз бүгүн бул жайдагы абал жана мында түзүлгөн шарттар тууралуу айтып беребиз. Аты жөнүм Максат Боронбаев. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Сиз көрүп жаткан бул сүрөттөр интернетте тарап, же кайсыл бир аймакта кароосуз калган имаратта тартылган эмес. Бул Борбор калаадагы Республикалык психиатрия жана наркология борборунун бүгүнкү күндөгү абалы. Апрелде аталган жайды кыйноолорду алдын алуу улуттук борбору атайын текшерип барган. Анда ооруканада тамак ашка жетиштүү акча бөлүнбөй, бейтаптар үчүн түзүлгөн шарттар начар болуп чыккан. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгында бизге бир нече көйгөйлүү маселелер аныкталып, жана мыйзам бузуулары аныкталган. Имараттардын эскилиги, имараттардын ичиндеги кароо шарттары начарлыгы, түздөн түз бейтаптарга таасир этчү абалда экени байкалган, аныкталган. Тоже көйгөйлүү маселе бул тамак ашка бир адамга күнүнө 92 сом эле бөлүнөт экен. Бул сумма аябай азыркы учурда толук камсыздуу тамактанууга өтө аз деп эсептейбиз. Ошондой эле бул медицинага дагы, медицина дары-дармектерге дагы 92 сом эле бөлүнөт экен. Борбордун эксперти Мирлан Жакыпов бейтаптарга түзүлгөн мындай шарттар мыйзам бузуу катары кабылданылып, бул аларды катаал шартта кармоо катары бааланарын айтты. Ошондой шартта кармап, ошондой шартта бейтап адам дарыланып атканы бул тоже мындай адамгерчиликсиз же болбосо катаал мамиле деп эсептеп кетсе болот. Потому бул түздөн түз таасир этет да, дарыланууга таасир этет. Биз жогоруда сөз болуп жаткан жагдайлар тууралуу Республикалык психиатрия жана наркология борборунун жетекчилигине кайрылдык. Мекеменин директору Руслан Токубаевтан жооп ала алган жокпуз. Анын ордуна борбордун дарыгери Кубанычбек Эргалиев комментарий берип, мүчүлүштүктөр бар экенин тастыктады. Көйгөйлүү шарттар бар бизде, анткени финансирование деп коебузбу. Ошол финансирование жагынан кичине мүчүлүштөр бар. Ремонтка аз акча бөлүнөт, тамак деп атпайм, тамак ашка дагы аз бөлүнөт. Алар чындыгында бейтаптарга кичине азыраак болуп эсептелет. Эргалиев аталган маселелер көп жылдан бери чечилбей келатканын, ал үчүн министрлик тарабынан тийиштүү каржылоо жоктугун белгилейт. Бул биздин отделенияларыбыздын үстүңкү чатырлары, эски шифрлар, алардын баардыгы өзүнүн срогун деп коет го. 2-3 жолу аткарып кетсе керек. Ошону биринчи чатырларды жапканга аракет кылалы деп ойлонуп атабыз. Жаан өткөн жерлер бар, аларды өзүбүздүн мелкий ремонт кылып жаап атабыз. Биздин планда ошо чатырлардын баардыгын алмаштыруу. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги жогорудагы аныкталган көйгөйлөр бар экенин моюндап жатат. Алар бейтаптарга толук кандуу тамак аш берилип, шарттар талапка жооп берерлик түзүлүш үчүн каражат жетишсиз болуп жатканын билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин көйгөйлөрү бул өтө чоң акчаны талап кылган көйгөйлөр да. Дүйнө жүзүндө өзү социалдык жактагы проблемаларга акча көп кетет. Мындан биз экономия кылып акча табабыз деген бул глупый кишинин иши да. Ошон үчүн бизге көп акча кетет. Бул акчаны эгер Минфин бөлүп берсе, биз ошол күнү чечкенге даярбыз. Бул маселелерди биз билебиз бардыгын. Демек ошондо бүгүнкү күндө акча гана маселе. Маселе. Кошумча дагы азыр ал жакта 17 стационар бөлүм бар экен. Дагы имараттарды салуу анда
барбы? Азырынча жок. Республикалык психиатрия жана наркология борбору жалпы 655 бейтапка ылайыкталган. Бирок учурда оорулуулардын саны көрсөтүлгөн нормадан 5-тен 15 кишиге чейин көп. Ооруканада 17 стационардык бөлүм бар. Ал эми өспүрүмдөр үчүн өзүнчө каралган эмес. Мындан улам бейтаптар дагы канча убакыт бул шартта кармалып дарыланышы, мекеме качан камкордукка алынып, талаптагыдай шарттар түзүлөрү азырынча бүдөмүк бойдон калууда.